карыңа болсомчу лейли агалазоң ал парганан алкымыңдан осорсомчу лейли көк кептер болуп консоңчу лейли көкшум карыңа болсомчу лейли көгалазоң бөктөрүп барып көмөкөйүңдөн сорсомчу лейли. Мына ушундай саптарды өзүнө камтыган ырдын кыскача тарыхына көз чаптырып көрүү биз үчүн да кызык болду. Эмесе Лейлиге обон салган Кубат Болотканов менен Лейлиге ашык болуп келген аткаруучу Аскат Мусабеков студиябызда конокто. Ону сизге тааныш деп калды. Нандай кеп анда сизден болсун. Ону кандайча жаралып калды? Өзүмдүн кесибим юрист. Окуп келип университеттин юридикалык факультетинде окуп жүргөндө бир 93-жылдары бизге сабак берген Манапбай Керимбаев деген агайыбыз бар эле. Азыр көз өтүп кетти. Ошол киши бир күнү эле сабактын аяк жагында мындай бир силерге ырок берейин деп калды балдарга. Анан отуруп алып октук. Уксам мага аябагандай могу текст мындай бир өтө бир чоң, белгилүү бир чоң акындар жазгандай деңгээлде жазылгандай сезилди да. Мен ошондо ойлойм да, аябай мыкты жазылган деп. Анан сабактын аягында ошол алмалды азыркыдай компьютер жок, анан жана машинкага басылган бир экземплярлары болчу да 2-3. Ошонун бирөөнүн агайдан сурап алып, анан алып барып өзүм жашаган комнатага коюп койгом. 2-3 ай ошол комнатада туруп, анан кийин бир күнү баягы өзүм аккордеон кармап эметип отуруп ушундай бир чыгып кетти да. Демек, бул аккордеон менен чыккан турбайбы биринчи? Анан комузга салынды. Ырдын мүнөзү ошо комузга ылайык да. Ошондо бул кайсы жылдарга таандык? Бир жаңылбасам ошо бир 93-94-жылдарга таандык да. Лили деген кыз өзү ким болгон экен? Будан маалыматыңыз барбы? Мен агайдан бул Лейли ким деп сураган жокмун. Окуп берип атканда эле бир нерсени ичине шекшигенбиз да. Бизге сабак бергенде Лейли деген эжебиз бар болчу. Анан балдардын баары эле баягы бири-бирибизге шыбырап эле ошо эжеге арналыптыр дегендей болуп эметип калганбыз. Мындай. Биз ошентип ойлоп койдук да. Анан агай өзү айткан жок буга тиге депчи. Биз примерно билчүбүз кимге экенин. Анан алиге чейин эле ошентип эле ойлойм менчи. Ошол эжебизге эле арналса керек деп ойлойм да. Ал учурда агай канча жашта эле? Эже канча жашта эле? Агай бир 60га чукулда кызар эле ошондой жаш. Эжечи? Эже бир 40га чукулда. Экотен үй бүлөлүү болчу. Иә. Экотен үй бүлөлүү болчу экен. Ооба. Кубат Болотканов бир гана Лейлиге эле эмес, Роза Манованын Жар болдуң кимге сен, Ынак Осмоналиевдин Аппак кар жана дагы башкаларга обон кошконун баарыбыз эле биле бербесек керек. Армандашым деген бир ырым бар, ал эме радиодо эмеде фонддо жазылып турат, Элмирбек Иманалиевдин аткарышында. Аны деле мен Элмирбектин аякка жаздырып койгонун бир 2 жылдан кийин угуп турдум да. Бир күн машинада кетип барат. Радиодон Элмирбек ырдап атат. Анан буну качан жаздырган деп анан Элмирбекке чалып, "Ой, эти армандашым, сен ырдап атсың го, аны жаздырган 2 жыл болду" дейт. Мага бирөөсү айтпайбысыңбы? Радиодон угуп деп. Ушундай да мен мындай эме болуп калат да. Мындай ырдалып калгандан кийин чогуу каласың да. Аскат мырза, айтсаңыз, сизге бул ыр кандайча жетти? 9 классымда окугам. Биринчи жолу 9 класс бүтүп атканда ошо Сыймык Бейшекеев агабыз менен биринчи жолу укканда ошол чыгарманы дагы концерттерде ырдап жүрчү эле, анан мага да ырдап берген эле да. Анан абдан ошондой эле жагып калды. Анан бирок ону дароо эле баягы эсиме сактап калдым, бирок сөздөрүнүн кээ бир жерлерин эстеп калыптырмын. Анан ошолор менен ооруп баштадым да. Анан кийин биринчи курска студент болгон кезде ошондо мен бул чыгарманын сөздөрүн таптым. Балдардан, кыздардан сурап атып. Анан жаттап ырдап баштадым. Ошол кезде эле бизде тиги консерваториянын балдарында, ошо жатаканада бул чыгарманы аябай баары тең билишчү да. Ошо өзүбүздүн ичибизде хит болчу да бул чыгарма. Анан башка ойлочу элем ошондо жаздырайын депчи. Ошо авторлорун да ошол кезде билген элем, мен ага чейин билчү эмесмин да.
Манапбай Керимбаев деп эле жазылчу экен. Манапбай агайдын атын кийин билдим. Керимбаев сөзү обону болсо Кубат Болотканов депчи. Анан ошо мен ырдап жүрдүм. Анан эсимде ушу негизи эле чыгармачылыкта ушундай кичине кызганчаактык жайым бар. Бөлөк балдардан келип, чыгармачыл адамдардын арасында бөлөк балдардан угуп келип ырдап атканда угуп кала турган болсо, берилип аябай ушинтип жагып калды ушул ырдап метип кала турган болсо, бир жерине келгенде токтоп койчумун да. Анткени ойлочу элем, бир жарым ырдап кетпесе экен мен ырдагачакты деп шашырчу. Бирок ошентип атып эле билинбей эле бир 6-7 жылдан ашык өтүп кетти да, даже 10 жылга жакындап калдым. Кызылды кийсең жарашат лейли, кызыгып элдер карашат лейли. Кадыр кеч кылып ала көр жаным, кайран жаш өтүп баратат лейли. Жашылды кийсең жарашат лейли, жарданып элдер карашат лейли. Жарокер кылып ала көр жаным, жалын жаш өтүп баратат лейли. Бул чындыгында азыр мындай да убакыт өтүп атпайбы? Мен кээде өкүнөм ушу жаштык кез кетип баратканчы. Жаштык өзү сулуу дейт. Жыгылсаң да күлөсүң кайра туруп деген сөздөр бар го. Ансарындай ошол бул Лейлини ырдаганда эле мен ошо акыркы жолу ырдап аткандай болуп, өзүмө ушундай таасир калтырып, анан өзүмдү бирөөнүн ордуна коюп алып, ушинтип мындайча айтканда өлүп бараткандай болуп ырдап аракет кылдым да, ошондой бергенгечи жаштык өтүп баратат жанагындай ошонун баарын. Анан бул эми ар бир эле ырчы ушундай эме кылыш керек, аткарыш керек. Анан ар кандай сөздөр болсо мындай кызгануунун деле кажети жок да. Албетте бул Лейли ырын той топор. Концерттерде дагы эл берилүү менен угуп, барпынын мөлмөлүмүн күткөндөй эле Лейлини дагы суранып калышат дейт Аскат мырза. Бирок жакын туугандар менен бир кечеде олтуруп ырдап калсак, кыстаган саптарын аттап, кийинки тизмегине өтүп кетерин билдирди. Анткени менен Аскат Мусабековдун кез-кезде кыңылдап ырдап калганын угуп жүргөн апасы Лейлини жактырып, баласынын ырга экинчи өмүр тартуулоо сунушун киргизген экен. Ошондон улам Аскат мырза Лейлисин өзгөлөрдөн кызганып, секет байын созулонтуп келет.